Саламатсызбы? Бул жолу турак жай маселеси боюнча суроолорубузга жооп алсак. Тагыраак айтканда, турак жай тартыштыгын жоюу багытында мамлекет кандай кадамдарга барууда? Мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгүндөгү өзгөчөлүктөр тууралуу сөз кылсак. Саламатчылык. Макул. Мамлекеттик ипотекалык компания 2015-жылы түзүлүп, 2016-жылы алгачкы ипотекалык насыяларын бере баштаганы белгилүү, бирок ал кезде компаниянын ишине ичи чыкпагандар көп болду. Бир убакта такыр эле насыя бербей калышты. Азырда ошондой болуу тобокелдиги жокпу? Сиздер ипотекалык саясатты эмнелерге таянып өзгөрттүңүздөр эле? Мамлекеттик ипотекалык компания негизинен туура түзүлгөн. Бирок ал кезде ичи чыкпагандар көп болгонунун себеби саясаты туура эмес болгон. Биринчиден пайызы абдан жогору болгон, экинчиден мөөнөтү абдан кыска болгон, 10 жыл. Үчүнчүдөн алдын ала батирдин баасынын 30%-ын дароо төлөйсүң деген шарт болгон. Мындай шартта карапайым калк менен мамлекеттик кызматта иштегендер батир ала алышкан эмес. Ошол үчүн акыркы убактарда үй алгандар жокко эсе болуп калган. Бюрократияда абдан күч экен. Үй алуу жөнөкөй эмес, абдан татаалдаштырылган. Ошондуктан карапайым калк же мигрант болуп кеткен, же жаңы конуштарга таптакыр шарты жок жер кепелерди салып жашап жүрүшкөн. Мен 2021-жылы бийлик башына келерим менен дароо тапшырма бердим. Саясатын өзгөрттүм. Убактысын узартып, үй алуу механизмдерин жөнөкөйлөштүрдүм. Албетте, мунун баарын мыйзамдарды өзгөртүү менен бекиттик. 2 жыл убакыт кетти. Мына эми азыр карапайым калк менен мамлекеттик кызматкерлер массалык түрдө үй ала башташты. Ипотеканын мөөнөтү 25 жылга чейин. Алдын ала баланча пайызын төлөйсүң деген шарт жок. Ошентсе да мамлекеттик ипотекалык компанияга сын айткандар да жок эмес. Ошол эле жогорку кеңештин депутаттары мамлекеттик ипотекалык компания берген насыя батирдин чарчы метрине коротулган каражаттан кымбатыраак болуп жатканын айтып чыгышты эле. Бышкан ашка сынчы көп дейт кыргызда. Же балким түшүнбөстүк менен сындап жатышкандар. Мен депутаттар үчүн эле эмес, жалпы коомчулук үчүн дагы түшүнүктүү болуш үчүн ийне жибине чейин чечмелеп берейин. Мындан кийин сындагандар болсо аларды түшүнүп туруп эле тескери сүйлөгөндөр деп билсек болот. Же шектүү шекшинет деген кеп. Мамлекеттик ипотекалык компания өзү курулуш кылбайт. Өзү курулуш кылса дайынын таппай калат же бара-бара банкрот болушу мүмкүн. Курулуш өтө оор жана майда чүйдө иштери көп. Ошондуктан мамлекеттик ипотекалык компанияны курулуш менен алек болууга тыюу салганбыз. Албетте, мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде курса болот. Бирок ошондо дагы курулушту толук бүтүрүш жоопкерчилигин жеке компаниянын мойнуна илиш керек. Бүгүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын саясаты кандай? Бүгүн мамлекеттик ипотекалык компания, мамлекеттик кыргыз курулуш мамлекеттик компаниясы жана жеке компаниялар менен келишим түзүп, бир бааны коюп, курулушту под ключ бүтүргөнгө келишим түзүп, үйлөрдү салдырып жатат. Мисалы, Чүй облусу жана Бишкек шаарындагы курулуп жаткан үйлөргө 1 чарчы метрин $650 курдуруп жатышат. Ал эми Талас, Нарын, Ысык көл, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында болсо $700 курдуруп жатышат. Себеби бул аймактарга арматура жана башка курулуш материалдарын Бишкектен ташып барышат. Ошол үчүн бул аймактарда 1 чарчы метри $50 кымбатыраак. Бул суммага жеке ири курулуш компаниялар макул болбой коюшуп, Кыргыз курулуш мамлекеттик компаниясы менен куруп жатабыз. Дагы 2-3 жеке компанияга суранып жатып, курулуш иштерин тапшырдык. Анткени ири курулуш компаниялары под ключ $1000 кем эмес курабыз деп баш тартышты. Эмне үчүн жеке курулуш компанияларды жалдап жатабыз? Себеби мамлекеттик компания жалгыз жетишпейт. Анткени өлкө боюнча курулуштар массалык түрдө жүрүп жатат. 1 чарчы метрин жогорудагыдай бааларга куруп беребиз деген жеке курулуш компаниялар болсо, мамлекеттик ипотекалык компанияга келгиле. Курулуш иштерин бергенге даярбыз. Ал эми эмне себептен элге бул суммадан кымбатыраак берилип жатканын түшүндүрүп берейин. Мисалы, Мурас Кичи районунда элге $750 берилди. $100 мамлекеттик ипотекалык компаниянын пайдасына калды. Калыш керек. Себеби мамлекеттик ипотекалык компания батир алган элди 25 жыл бою тейлейт, жумушчуларга эмгек акы берет, инфляция болот дегендей. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын мындай үстүнө кошуусу үйлөрдүн жайгашкан райондоруна жараша болот. Мисалы, Бишкекте Золотой квадратта престиждүү райондордо болсо, албетте 750 эмес, андан кымбат болот. Эми батирдин жарымын төлөп, жарымын 15 жылга алгандарга токтолоюн.
Бул программа кезекте тургандарга тиешеси жок. Өзүнчө программа. Мисалы, бош жаткан жерге нөлдөн баштап батирлер салына баштайт. Ал батирлерди 50%-ын алдын ала төлөгөндөр алат. Төлөнгөн акча кайра ошол эле батирлерди курууга жумшалат. Батирлердин баасы жогоруда айтканымдай үйлөрдүн жайгашкан райондоруна жараша болот. Бирок баары бир жеке курулуш компаниялардын баасынан ылдый болот. Мисалы, Бишкектин престиждүү райондорунда жайгашкан жеке компаниялар бүгүнкү күндө 1 чарчы метрин ремонту жок $2000 сатып жатышат. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компания болсо дал ошондой эле батирдин жарымын алдын ала төлөгөндөр үчүн $1400 под ключ берип жатат. Кезекте турган социалдык муктаждарга мындан да ылдый баада берилет. Ошол үчүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын саясаты карапайым калкты үйлүү кылуучу социалдык саясат. Мамлекеттик ипотекалык компания массалык түрдө үлүштүк негизде ипотека бергенден улам бюджеттик кызматта кезекте тургандардын кезеги жылбай жатат дегенде нааразы пикир бар. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкаруу системасы толук санариптешкен. Кезекте тургандар онлайн түрдө өз кезектерин карап турушат. Эч ким бирөө жарымды секиртип барып алдына коюп кое албайт. Финансылык көзөмөлдө электрондошкон. Эч ким акча уурдай албайт. Уурдаса баары бир кийин көрүнүп калат. Кезекте тургандарга айтаарым бир аз чыдап тургула. Курулуп жаткан үйлөр жакын арада массалык түрдө бериле баштайт. Ошондо 5-10 алдыга жылбайсыңар, миңдеп жыласыңар. Миңдеген кезекте тургандарга бир күндө батирлер берилет. Жөнөкөй тил менен айтсам, оптам жыласыңар. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын турак жай программасынын шарттары жакшыраар менен андан батир алууну каалагандардын катары да кескин көбөйдү. Мамлекетте жакынкы келечекте үйлөрдү салуу планы кандай? Пландар жогорку деңгээлде, амбициялуу. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставдык капиталы $1 миллиард жетип калды. 2027 жылга чейин $1,5 миллиард жетет. Бул эзели түшкө кирбеген сумма. Мамлекеттик ипотекалык компания бардык кичи шаарларга, бардык рай борборлорго көп кабаттуу үйлөр салынып бүткөндөн кийин айылдарга киришет. Кимде-ким жаңы үй салабыз же эски үйлөрүн жаңылайбыз дешсе, эски үйлөрүн бузуп салып, жаңы үйлөрдү салып беришет. Мөөнөтү 25-30 жыл. Келечектеги пландар мына ушундай. Үлүштүк курулуш механизми киргенин угуп мекемеге кайрылгандар арбыды. Алардын бири 25 жылдан бери Москвада иштеп жаткан мекендешибиз Самат Мадиров. Ал Москвадан келишим түзгөнү келиптир. Документтер расталган соң 3 күндө үйдүн 50%-ын төксө, дароо тизмеге турат. Бул шарт өзгөчө көп жылдан бери сыртта эмгектенип, үй алам деп акча чогултуп жүргөн жарандар үчүн ыңгайлуу болду деген мекендешибиз. Турак жайдын 50%-ын төлөп, үйлүү болом деген кыялы бар. Мен өзүм мигрантмын. 25 жылдан бeri Москвада жашайм. Ушул Москвадан кече учуп келдим. Ошо биз сайт аркылуу Москвадан заявление жаздык эле. Одобрение болуп тур. Келдик алган. Жакшы, мындай Кыргызстанда ушул боло элек болчу биринчи жолу. Үлүштүк курулуш жаңы программасы президенттин жарандарды турак жай менен камсыз кылуу жана турак жай куруу механизмдерин жакшыртууга багытталган жарлыгын ишке ашыруунун алкагында иштелип чыкты. Максат жарандардын турак жайга жеткиликтүүлүгүн камсыздоо. Мурда сыртта эмгектенип жүргөн мекендештерге тиешелүү болсо, эми үй алам деп каражат чогултуп жүргөн жарандар да турак жайдын баасынын 50%-ын төлөп ала алышат. Алардын катарына Менин үйүм турак жай программасы аркылуу тизмеде тургандар да кошулууда. Мындай болгондо тизмеде ылдам жылат. Себеби турак жайдын 50%-дан кем эмесин төлөйм дегендердин өзүнчө тизмеси түзүлөт. Жарандар азыр ошентип ойлошу мүмкүн, баягы акчасы барлар алып атат депчи. Бирок ошол эле акчасы бар адамдар, ошондой эле карапайым элдер, мугалимдер деле бар ичинде, врачтар деле бар, таксовать этип жүргөн, швея болуп жүргөн жана мигранттар акча топтоп жүргөндөр бар. Ошолордуку мындай өзүнчө очередность болуп, эгерде акчасы болсо, тиги кезекте тургандар деле буга катышса болот. Бирок үлүштүк курулуш жаңы программасынын катышуучулары үчүн талаптар башка. Биринчи кезекте турак жай алууну каалаган жарандын, жубайынын же жашы жете элек балдарынын Кыргызстандын аймагында турак жай жок болушу керек. Жана акыркы 3 жылдын ичинде менчик укугунун өтүшүнө байланыштуу кандайдыр бир жарандык укуктук бүтүмдөр болбошу шарт. Пайыздык ченис 8%. Турак жайлар албетте социалдык жана арзан турак жай алам деп кезекте турган жарандардыкынан чарчы метр кымбат болот. Ипотеканын мөөнөтү 15 жыл жана эң негизгиси баштапкы төлөм турак жайдын наркынын 50%-дан кем болбошу кажет.
акчасын төлөп коюп туруп бизге келсе 3 күндүн ичинде келиш керек. Эгерде 3 күндүн ичинде келбесе, ал жана айткандай эле жокко чыгарылат дагы, кийинкилерге берип баштайбыз. Жана кезекте турган биринчи төгүмү жок, үлүшү жок адамдар кезеги менен эле Маликовадан Кудай буйрса алып башташат. Учурда өлкө боюнча мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жаткан батирлердин саны 25 миңге чукул. Бишкек шаарында 3 тилкеде бир нече көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу жүрүүдө. Аймактарда да ипотекага турак жайлар салынууда. Өткөн аптада президент Садыр Жапаров Жалал Абад шаарындагы ипотекага салынып жаткан турак жай комплексинин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Мамлекет башчы муктаждарга жеңилдетилген пайыз менен ипотекалык батирлерди берүү үчүн мамлекет мындан ары да социалдык турак жайлардын курулушун көбөйтө турганын баса белгиледи. Ошол эле учурда Сузак районунда да 2 гектардан ашык тилкеге 9 кабаттуу үй түшүүдө. Жарандардын ипотекага турак жайлуу болушун бирдей камсыздоо максатында президенттин жарлыгына ылайык аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын балансында турган курулуш үчүн жер участоктары да мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүлүп берилет. Азырынча Бишкек шаары боюнча 25, аймактарда 100 гектарга жакын жер өткөрүлүп берилди. Бүгүнкү күндө Бишкек жана Ош шаарларында 27 жер тилке өттү, аймактар боюнча 24 жер тилке өттү. Бул жумуш бул менен токтоп калган жок. Ошол эле өкмөттүн буйругунда жазылган. Азыркы учурда аймактарда өз алдынча жергиликтүү бийликтер, ошондой эле мамлекеттик органдар мындан башка кошумча жерлердин тизмесин даярдап атат. Ошол тизмелер даярдагандан кийин кайра жаңы чечим чыгарылат. Жерлердин саны мындан көбөйөт дагы. Ипотекага турак жайлар өлкөнүн жарандарынын баарына берилет. Үлүштүк курулуш жаңы программасынан тышкары Менин үйүм программасынын алкагында социалдык, жеңилдетилген жана арзан ипотека шарттары бар. Бюджеттик мекемеде иштеген кызматкерлерге жана көп балалуу үй бүлөлөр, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жана алардын камкорчулары, айыл жергесинде иштеген жаш адистер, жалгыз бой ата-энелерге баштапкы төлөмсүз 4% чен менен 25 жылдык убакытка берилет. Ал эми жеке чөйрөдө эмгектенген жарандар үчүн каралган арзан ипотека баштапкы төлөм 20% менен, жылдыгы 8%, мөөнөтү 25 жылга чейин берилет. Нургүл Жумабекова, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.